Пирамида каналынын түз эфиринде жума жыйынтыгы. Студияда Айза Камчыбекова, кызматта саламатсызбы? Алгач берүүдөн кыскача. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий сапары менен келди. Кыргызстан-Казакстан чегараларындагы оор жүк ташуучу унаалардын тыгыны жоюлабы? Салам аскер. Бишкекте алгачкы жолу Кыргызстандын төрагалыгы астында Евразиялык экономикалык форум өттү. Форумда кандай макулдашуулар ишке ашты? Евразиялык экономикалык интеграция жаатындагы стратегияны ишке ашыруу, биримдикке мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы окуу жайлар аралык кызматташууну мындан ары дагы өнүктүрүү, кесипкөй адистерди даярдоо жана бирдиктүү эмгек рыногун түзүү боюнча маселелер каралды. Евразиялык экономикалык форумдун алкагындагы өткөн сессия коллегия жана көргөзмөлөр ири эл аралык иш-чара максатына жеттиби? Бул жерге келип калган себеби бирден бир себеби ЖАИП алкагындагы өлкөлөргө дагы экспортко чыгуу максаты бар. Бейшемби күнү саат 20:00 Пирамида каналынан Пирамида жумалыгын көрүңүз. Ошентип жума соңу Кыргызстан үчүн жемиштүү жана түйшүктүү жыйынтыкталды. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин саммити Бишкекте Кыргызстандын төрагалыгы алдында өтүп, ага уюмга мүчө мамлекеттер телекөпүрө аркылуу онлайн тартипте катышты. Жыйында президент Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин төрагасы Садыр Жапаров биримдиктин экономикалык өнүгүүсүндө оң динамика бар экендигин билдирди. 2021 жылдын аягында биримдиктин жалпы ички дүң продукциясы 4,6%га өстү. 2021 жылга ЕАЭП товарлары менен бирликке кирбеген өлкөлөрдүн тышкы соодасынын көлөмү дээрлик 850 миллиард АКШ долларын түздү. 2020 жылга салыштырмалуу товар жүгүртүү 35%га өскөн. Объем ВВП Кыргызстана превысили прогнозные показатели. Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү болжолдонгон көрсөткүчтөн ашып 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча 2020 жылга салыштырмалуу 3,6%га өстү. Тышкы соода операцияларынын көлөмү да 2020 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 40%га өстү. 2022 жылдын 4 айынын көрсөткүчтөрү экономиканын мындан аркы өнүгүүсүнө оптимизмди жаратат. Анын натыйжасында ички дүң продукциянын өсүшү 5,4%ды түздү. 2022 жылдын биринчи кварталында ЕАЭП өлкөлөрү менен экспорттук операциялар 23%га, импорттук операциялар 2021 жылдын биринчи кварталына салыштырмалуу 20%га өстү. Өлкөлөрүбүздүн ортосундагы өз ара соодада болуп жаткан позитивдүү өзгөрүүлөр, экономикалык жигердүүлүктүн жаңыдан жанданышы жана ички дүң продукциянын өсүшү мунун баары пандемия учурунда биз көргөн чаралардын натыйжалуулугун көрсөтүп турат. Бул товарлардын эркин кыймылын жана өз ара колдоону камсыз кылууга бул чаралар менен биздин интеграциянын экономикасына пандемиянын терс таасиринин кесепеттерин жоюуга жетишүүгө тиешелүү. Биримдик өзүнүн туруктуулугун жана дүйнөлүк кризистерди жеңүүгө жөндөмдүүлүгүн көрсөткөнүн канааттануу менен айтууга болот. Бүгүнкү күндө эми биримдиктин алдында жаңы милдеттер турат. Ал үчүн Жапаров интеграциялык биримдикти өнүктүрүүгө багытталган 5 сунушун ортого салды. Нам нужно изыскать внутренние резервы для устойчивого роста. Туруктуу өсүш үчүн ички резервтерди табышыбыз керек. Бул менимче ачык айкын бизге зарыл нерселер. Биринчиден ички рыноктун тоскоолдуксуз иштешин камсыз кылуу. Экинчиден кызмат көрсөтүү рыногун либералдаштыруу боюнча ишти күчөтүү. Үчүнчүдөн жалпы каржы рыногун калыптандырууну аяктоо боюнча иштерди тездетүү. Төртүнчүдөн экономиканын бардык тармактарында импорттук продукцияга көз карандылыкты азайтуу үчүн биздин аймактарда кооперациялык долбоорлорду ишке ашыруу менен өндүрүштү локалдаштырууну тезирээк баштоо керек. Бешинчиден транспорттук логистикалык инфраструктурабызды биргелешип өнүктүрүү керек. Мындан тышкары биринчи кезекте дүйнөлүк экономиканын абалынын жаңы реалдуулуктарына, санкциялык согуштардын курчушуна жана эл аралык транспорттук логистикалык системадагы мыйзам бузууларга негизделген стратегиябызды жаңылоо жөнүндө ойлонушубуз керек. Ошондой эле отурумда биримдиктин товарларын, жабдууларын жана технологияларын үчүнчү өлкөлөргө экспорттоого жана жаңы соода өнөктөштөр менен мамилелерди түзүүгө түздөн-түз байланыштуу экендиги айтылды. Импорттук инфляция чет өлкө валюталарынын курсунун өзгөрүшү өңдүү учурларда биримдикке мүчө мамлекеттер менен төлөмдөрдү улуттук валюталарда жүргүзүүнү Кыргызстан толук колдоого алат. Мындан сырткары Садыр Жапаров өз сөзүндө ички рыноктогу тоскоолдуктар акыркы 7 жылдагы жолугушуулардын эң актуалдуу темаларынын бири бойдон калып жатканына токтолуп, көп учурда тоскоолдуктар мамилени бузуп, биримдиктин терс имиджин жаратарын айтты.
Это касается обеспечения свободного перемещения товаров и взаимной поддержки. Түшүнүктүү болуш үчүн урматтуу кесиптештер, мен бир эле мисал менен бөлүшкүм келет. 2021-жылы өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр менен биргеликте Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги тарабынан Россия Федерациясына айыл чарба продукциясын жеткирүүнүн ылдамдыгы боюнча изилдөөнүн жыйынтыгы. Бул изилдөө көрсөткөндөй 3 өлкөлөрдөн Россия Федерациясына бир нече бажы постторунан өткөн товарларды жеткирүү ылдамдыгы Кыргызстандан келген товарларга караганда кыйла тез жана арзаныраак. Ошол эле учурда белгилүү болгондой, ЕЭПтин ички чек-араларында бажы көзөмөлү алынып салынган. Бул жерде бизде экономикабызды өнүктүрүүнүн эбегейсиз зор жашыруун ресурстары жана резервтери бар. Мен жогоруда белгилегендей, биз аларды өз өлкөлөрүбүздүн жана элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн ишке ашырууга тийишпиз. Беларусь президенти темир жол аркылуу айыл чарба товарларын ташууга маани берүүнү сунуштады. Ошондой эле биримдиктин ичинде күнүмдүк керектелчү товарлардын дефицитин болтуруу боюнча тыгыз координациялоонун зарылдыгын билдирди. Особое значение имеет вопрос развития. Азыр Кытай менен болгон жол картасын ишке ашыруунун зарылдыгы турат. Ошондой эле Кытай менен санариптик багытта иштерди алдыга жылдыруу керек. Бул биримдиктин ичиндеги мамлекеттердин Кытай аркылуу жүктөрдү ташууда жеңилдиктерди алып келет. КМШнын экинчи оюндары 2021-жылы Казанда болгон. Эми бул оюндар 2023-жылы биздин мамлекетте өтөт. Спорт биздин мамлекеттерди мындан арыда жакындатып, достук жана тилектештикти далилдейт. Казакстан болсо азыркы дүйнө жүзүндөгү геосаясий абалга карата 2 демилгесин сунуштады. В этой связи предлагаю рассмотреть две инициативы. Биринчи сунушубуз 2021-жылы белгиленген стратегиянын артыкчылыктуу багыттар боюнча кооперацияларды түзүү зарыл. Бул үчүн жаңы долбоорлорду сунуштоо керек. Экинчиден, үчүнчү өлкөлөр менен кызматташуу актуалдуу болууда. Былтыр Шанхай кызматташтык уюму менен кол коюлган. Эми Индонезия, Индия, Монголия мамлекеттери менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ошондой эле Бишкекте өткөн Евразиялык экономикалык форумдун алкагында кол коюлган келишимдер да кызматташтыктын артышына өзүнүн берет деп ойлойм. Орус президенти биримдикке мүчө өлкөлөрдүн экономикалык ведомстволору жана тескөөчү органдары ички рыноктогу товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана жумушчу күчтүн эркин кыймылы үчүн калган чектөөлөрдү жана тоскоолдуктарды аныктоо, жоюу боюнча аракеттерин улантууда деп билдирди. Акыркы 2 жылда эле 30дай чектөө алынып салынган. Конечно, сама жизнь диктует необходимость. Албетте, тоскоолдуктарды мындан арыда жоюу керектигин белгилеп кетүү керек. Ошондо гана биз толук кандуу иштеп, интеграцияны күчөтө алабыз деп ойлойм. Муну менен катар бизнесте ишкерлердин эркин иштөөсүнө шарттар түзүлдү. Биз дагы эсеп-кысаптын улуттук валюталарда жүргүзүлүшүн колдойбуз. Улуттук валюта менен төлөмдөрдүн көрсөткүчү ЕЭП өлкөлөрүндө 75%га жетти. Ошондой эле жыйында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун маанилүүлүгү белгиленди. Анткени темир жол аркылуу ЕЭП өлкөлөрү башка мамлекеттер менен соода экономикалык алакаларды жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алары белгилүү. Жыйында 2025-жылга чейинки интеграцияны өнүктүрүү стратегиясы талкууланды. Бишкектеги форумда талкууланган евразиячылык идеяларды жайылтуу маселеси да каралып, бул үчүн жаш кадрларды даярдоого көңүл буруу керектиги баса белгиленди. Кошумчалай кетсек, Кыргызстан төрөгалык кылган Жогорку Евразия экономикалык кеңештин жыйыны 1 саатка созулуп, андан ары биримдикке мүчө мамлекеттердин башчылары жана биримдикке байкоочу макамы бар өлкөлөрдүн жетекчилери айрым маселелерди тар чөйрөдө талкуулашты. Мээрим Дүшүналиева, Нурдан Карипбеков, Пирамида. Бул саммиттин алкагында Евразиялык экономикалык форум алгачкы жолу Кыргызстандын төрагалыгы алдында өткөрүлүп, ага уюмга мүчө мамлекеттерден сырткары 12 мамлекет катышуучулары келди. Жалпы 3000ге жакын ишкер бизнес өкүлдөрүн бир аянтчага чогултуп, 10дон ашык келишимдерге кол коюлду. Форумга президент Садыр Жапаров жана Казакстандын лидери Касым-Жомарт Токаев катышып, ал эми калган ЕЭП өлкөлөрүнүн лидерлери видеоконференция аркылуу түз байланышка чыгышты. Суроо-жооп форматында президенттер менен өкмөт башчылары биримдиктин алкагындагы көп тараптуу мамилелер, ЕЭПке мүчө өлкөлөрдүн экономикалык байланыштарын арттыруу, адамдык капиталды өнүктүрүү жана башка көптөгөн маселелер боюнча өз көз караштары менен ой пикирлерин билдиришти. ЕЭП дүйнөлүк экономиканын негизги субъектисине айланууга жөндөмдүү жана акыркы 10 жылдыкта дүйнөлүк экономикалык мамилелерде калыптанган бурмалоолор менен дисбаланстарды жоюуга салым кошо алат. Муну менен ЕЭП саясий биримдикке агылган экономикалык шериктештиктин үлгүсү болушу керек. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 1-чи Евразиялык экономикалык форумдун ачылышында билдирип, биримдикке мүчө мамлекеттердин бирдиктүү валютасын түзүүнү сунуштады.
Я еще в далеком 2001 году говорил о необходимости перехода. 2021 жылы эле өз ара төлөмдөрдү улуттук валюта менен жүгүртүүгө өтүү тууралуу айткам. Өткөн окуялар 6 Кондратьев циклынын экономикасына өтүүнүн уникалдуу мүмкүнчүлүктөрүн сын көз караш менен ачып берди. Мында нано биотехникалар жана жаңы энергия, жаңы маалыматтык технологиялар жана албетте адам ресурстары алдыңкы планга чыгат. Батыштан чыгышка карай цивилизациялык жылыш бар. Экономикалык тартылуу борбору Азия континентине жылууда. Европага терезе жабылса, Азияга терезе ачылат. Биз өзүбүздүн союз өзүнүн үстөмдүк позициясын ээлөөгө тийиш болгон мурда болуп көрбөгөндөй өзгөрүүнүн күбөсү болуп отурабыз. Өз сөзүндө Жапаров биргелешкен аракеттер, жалпы кызыкчылыктар жана милдеттер дүйнөлүк экономикада реалдуу артыкчылыктарга ээ болууда деп буга карата жемиштүү кадамдарга токтолду. Выход евразийского интеграционного проекта на качественно новый уровень. Бизде мындан аркы интеграция үчүн чоң потенциал бар. Союздук программалар интеграциянын негизги инструменттеринин бири болууда. Алар өндүрүштүк кубаттуулуктарды жүктөөгө, кошумча жумуш орундарын уюштурууга, ошондой эле дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнө экспорттук жеткирүүлөрдү көбөйтүүгө мүмкүндүк берүүчү интеграциянын натыйжалуу өнүктүрүүдө. ИАЭП саясий биримдикке агылган экономикалык коомчулуктун үлгүсү болушу керек. Ошол эле учурда евразиялык интеграциялык долбоор үчүн өлкөнүн өндүрүүчүлөрүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу аркылуу өз рыногун өнүктүрүү минималдуу милдет болуп саналат. Евразиялык экономикалык форум тематикасына жараша бир нече талкууларды камтыды. Билим берүү системасын камтыган сессия Нова отелинде орун алды. Анда ИАЭПке мүчө мамлекеттердин ректорлору чогулду. Аянтчада жогорку окуу жайлар тармагын түзүү, евразиялык экономикалык интеграция жаатындагы стратегияны ишке ашыруу, биримдикке мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы окуу жайлар аралык кызматташууну мындан ары дагы өнүктүрүү, кесипкөй адистерди даярдоо жана бирдиктүү эмгек рыногун түзүү боюнча маселелер каралды. Замечательно, что как раз на евразийском. Биз бул форумда евразиялык окуу жайын түзүүгө жетиштик десем болот. Бул биримдикке мүчө мамлекеттердин дагы бир алдыга койгон кадамы болду. Билим берүүнүн тармактык тутуму жогорку окуу жайларында эле эмес, орто мектептерде дагы болсо жакшы болот. Биз жакынкы келечекте биргеликте ишке ашырабыз деп айта алам. Муну менен заманбап билим берүүнү колго алабыз. Окуучулар арасында аралыктан тажрыйба алмашуулар жүрөт. Мугалимдердин дагы билим сапаты жакшырат. Форумдун алкагында жогорку окуу жайлардын билим берүү программаларын ишке ашырууда өз ара аракеттенүүнүн тармактык формалары, жаңы түзүлгөн евразиялык тармактык университеттердин ортосундагы байланыш, биргелешкен онлайн программалар жана мамлекеттер аралыктан кесиптик билим берүүнүн жол жоболору бекитилди. Балким ошондой бир тармактык биргелешкен бир университеттердин бирикмесин түзүү. Ошол жерде канчалык азыркы учурда тажрыйба бар ар бир мамлекетте жана ошондой бирикмени камсыз кылуу үчүн ошондой сетевой форматта түзүлгөн университеттин мындай канчалык түрдө керекчилиги жана актуалдуулугу жөнүндө маселелер каралып жатат. Эми Кыргызстандагы бүт бардык университеттер тармактык билим берүү тутумуна кошула алышат. Тармактык билим берүү системасы ачык болот. Мындагы талаптарды ИАЭПке мүчө мамлекеттер бирдей колдонушат. Мында билимдин сапаты көрүнөт. Окуу жайлардын ортосунда атаандаштыктар пайда болот. Ошондо гана ар бир бүтүрүүчүгө эмгек рыногунда жакшы кесипти тандоосуна шарт түзүлөт. Жыйындын жүрүшүндө эмгек ресурстардын кесиптик даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу, ИАЭПтин укуктук негизинде бирдиктүү билим берүү мейкиндигин калыптандыруунун келечеги да талкууланды. Айдар Темиралиев, Нурдан Сергеев, Пирамида. Биримдиктин негизги милдеттери 4 эркиндикти камсыз кылуу. Бул товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана эмгек ресурстарынын кыймылынын эркиндиги. Ошондой эле 2025 жылга чейин өнүгүү стратегиясын өз убагында ишке ашыруу жана агро өнөр жай жана өнөр жай тармактарында биргелешип иш жүргүзүү жана башка. Бул милдеттерге ылайык форумга катышкан уюмга мүчө өлкөлөрдүн лидерлери өз сунуштарын айтып, алардын катарын чоң Евразия долбоору дагы түздү. Анда ИАЭПти постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен жаңы мүчөлөрдүн кириши аркылуу кеңейтүү каралган. Дагы бир сунуш ИАЭП менен Кытайдын жибек жолунун экономикалык алкагын бириктирүү долбоору дагы бар. Форумда Евразия кинематографиясын чыңдоочу биримдикке мүчө мамлекеттерди да алардын экономикасында бекемдей турган Евразиялык киносыйлыкты уюштуруу демилгеси көтөрүлдү. Форумдун алкагында 6 сессия жүргөн. Алдыңкы сюжетте транспорттук энергетикалык инфраструктураны мындан ары өнүктүрүү, каржы банк саясаты, өнөр жай тармагындагы кызматташтык, санарип жана жаштарга багытталган күндүн темалары, электрондук соода жүгүртүү жана кызматташуунун жаңы ыкмалары боюнча өткөн талкуулар тууралуу айтып беребиз.
Евразиялык экономикалык форумда 6 сессия пландалган, анда 18 тематикалык пленардык талкуу уюшулуп, ага уюмга мүчө мамлекеттерден тышкары 12 ЕЭПке мүчө өлкөлөр менен кызматташууну каалаган өлкөлөрдөн жалпы жонунан 2900 катышуучу бир аянтчага чогулду. 6 сессия 18 тематикалык талкуу жана кичи сессияларга бизнес өкүлдөрү катышты. Себеби алардын бул форумда айта турчу маселелери дагы сунуштары дагы бар. Кыргызстандын экспортерлор жана импортерлор ассоциациясы Евразиялык биримдиктин босогосун аттаганда эле көйгөйдүн сап башында эркин экспорт импорт турарын айтып, форум аны чечүүгө чоң мүмкүндүк түзөрүн белгиледи. Бул форум экспортерлор менен импорттерлорго абдан чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Өзүңөр билесиңер, Кыргызстан импорт үчүн дайыма ачык, импорт үчүн абдан лоялдуу. Бизге кайсы импорт кирбесин ал рыноктон эркин орун алууга мүмкүнчүлүгү бар. Анткени Кыргызстандагы ушул либералдуу рынок экономикалары буга шарт түзүп атат да. Ал эми биздин үмүтүбүз бүгүнкү күндө биздин максатыбыз ушул Кыргызстанда өндүрүлүп аткан биздин жергиликтүү товарлар ушул сыртка легалдуу экспорт менен чыкса деген үмүтүбүз чоң. Анткени өзүңөр билесиңер, бизде контрабанда көбүнчө үстөмдүк жасап атат. Биз легалдуу экспорт менен ушул Евразиялык биримдиктин алкагында мына өзүңөр көрүп болдуңар, көптөгөн келишимдерге макулдашууларга кол коюлду. Ошонун негизинде биз легалдуу экспортты системага коюу менен бирге турукташтыруу процесстерин ишке ашыра алабыз деп ойлойбуз. Тематикалык сессиялардын бири энергетика жана транспортко арналган. Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн энергетика министрлери электр энергиясын сатуу үчүн соода аянттарын тандоону макулдашты. Анда негизги тема энергетикалык ресурстардын жалпы рыногунун нормативдик базасын түзүүгө багытталган. Сессиянын жүрүшүндө Кыргызстан эки тараптуу кызматташуу боюнча да сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн мүмкүнчүлүгүн дагы ушул келишимдердин ичинде тийиштүү чечимдерге карап кетүү дагы мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн эми баягы жалпы бир рынок түзүлсө эле бүттү, баардыгы токтоп калып эле ушул рыноктун алкагында мындай бир 5 мамлекет бирдей иштеп калат деген дагы сөздөн алыс болушубуз керек. Себеп дегенде ал ошол чечимдердин, ошол келишимдердин ичинде 5 мамлекет кандай бирдиктүү иштейт, өзүнчө тартип каралат. Андан тышкары эки тараптуу дагы келишимдер боюнча чектөө коюлбайт. Ошон үчүн бунун баардыгыбыз түшүнүп турабыз. Баардык 5 мамлекетте шарттар бирдей эмес. Кээ бирлерде биздегидей мисалы гидроэлектростанциялар аркылуу электр энергияны алса, кээ бир мамлекеттер атомдук станциялар менен иштешет, кээ бирлери көмүр аркылуу электр энергияны өндүрөт. Ошон үчүн баардыгынын шарты бирдей болбогон үчүн эки тараптуу келишимдерге дагы чек коюлбайт да. Мөөнөттүү келишимдер боюнча борборлоштурулган сооданы уюштуруу үчүн 3 соода аянт аныкталды. Көрсөтүлгөн соода аянттарынын тандоосун бекитүү жагы кезектеги жыйындын алкагында Евразия экономикалык комиссиясына берилет. Ошондой эле жыйындын алкагында биримдикке мүчө мамлекеттердин энергетика тармагындагы жетекчилеринин кеңешин түзүү зарылчылыгы айтылып, анын иштеши үчүн документтерди уюштуруу макулдашылды. Я понимаю, что энергетическая безопасность, она должна обеспечиваться независимо, если сегодня глобальные вызовы или их нету. Мен энергетикалык коопсуздук маселесин туура түшүнүп турам. Бул теманы глобалдык деңгээлде талкуулоого мезгил келип жетти. Заман ошону талап кылып жатат. Энергетика тармагындагы адистердин үзгүлтүксүз жана жигердүү иш алып барышынын натыйжасында азыркы учурда биримдиктин электр энергиясынын жалпы рыногунун иштешинин эрежелеринин долбоору даяр. Калган маселелерди чечүү аракеттери рынокту өз убагында ишке киргизүүгө мүмкүндүк берет деп ишенем. Ал эми транспорт маселеси көтөрүлгөн сессиянын жүрүшүндө транспорт тармагына санариптештирүү киргизүү зарылчылыгы айтылды. Анткени азыр соода экономикалык жана транспорттук байланыштар өзгөрүп жатат. Албетте Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн негизги максаты товарлардын эркин кирип чыгуусу. Форумдун алкагында орун алган бажы маселелери боюнча сессияда кеңири талкуу жүрдү. Биздин бажы тармагындагы 5 өлкөдөгү болуп аткан өзгөрүүлөрдү жана келерки болочок боло турган бүт бизнес жана экономика кайсы тарапка кетип атканы боюнча чоң презентацияларды көрсөтүп кетишти. Айрыкча баардыгына көрүндү. Россиядагы болуп аткан реформалар кандай болуп атат? Казакстандын реформасы, Армениянын, Белоруссиянын бажы тармагындагы болуп аткан өзгөрүүлөрдүн баардыгын кайсы деңгээлге жеткендерин ачык айкын биздин бизнес эл баары көрсүн деп бияктан көрсөттүк, баары менен тааныштырып кеттик.
2021 жылдын жыйынтыгы боюнча 698,4 миллион доллар Кыргызстанга тикелей инвестиция келген. Анын 23,5% же 168,4 миллион доллар ЕЭПке мүчө мамлекеттерден келген. Форумга катышкандардын көпчүлүгү жеке ишкерлер, инвесторлор. Аларга өлкө атынан 50 инвестициялык долбоор сунушталып, буклет, маалымат, баракча катары катышуучу өнөктөш инвесторлорго таркатылды. Алар энергетика, инфраструктура, тоо кен тармагы жана башка. Стратегиялык өнөктөш катары, экономикалык инвестиция жакта дагы биргеликте иштөө бул бүгүнкү күндөгү чоң максат болуп атат. Мындай иш-чара дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө ушул Борбор Азияда, Евразия экономикалык биримдикте ушул өнөктөштөргө дагы бул Кыргызстан жаңы бир платформа болуп дагы саналат деп эсептейбиз. Кыргызстанды дагы билип, ушул багытта инвестицияны дагы Кыргызстан аркылуу Евразия экономикалык биримдикке дагы алып келсек деген ойлорду бүгүнкү күндө айтып атабыз. Бу жерде бир биримдик, бирок көптөгөн мүмкүнчүлүк деп атабыз. Один союз, но множество возможностей деп. Ушуну эле алкаганда биз биргеликте кандай ыңгайлуу шарттарды түзсөк, бүгүнкү күндө Евразия экономикалык биримдикке инвесторлор келет. Кыргызстан өзүнүн бүгүнкү күндө ролу кандай деп атабыз? Биз Кыргызстан эң ыңгайлуу ушул Евразия экономикалык биримдикке кирген чекит деп атабыз. Андан сырткары сессияларда маданият, туризм, билим берүү, каржы институттары, агроөнөр-жай тармактары, бизнес менен мамлекеттик органдардын эркин кызматташуусу сындуу кичи пленардык тематикалык талкуулар уюшулду. Форумдун биринчи күнү Бишкекке расмий сапары менен Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев расмий сапары менен келди. Өлкө лидерлери чакан жана кеңейтилген курамда кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулап, анын жыйынтыгы менен бир катар документтерге кол коюлду. Ооба, баарын кызыктырган сизди, бизди да түшүлткөн негизги маселе кыргыз-казак чек арасындагы көнүмүш адатка айланып калган оор жүк ташуучу унаалардын тыгыны. Бул жолугушууда эки мамлекет жетекчилерин дагы ойлондурган бул маселе кабыргасынан коюлуп, өлкө башчылары бул Кыргызстан менен Казакстандын гана эмес, ЕЭПтин алкагында көтөрүлө турган суроо экендигин айтышып, жана албетте аны чечүүгө эки тарап тең кызыктар экенин белгилешти. Бишкекте асман чайыттай ачылып, сыдырым жел согуп турат. Жогорку даражалуу меймандын келишине аба ырайы да камдангандай. Дегенибиз бүгүн Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий сапары менен келди. Аны өлкө башчысы Садыр Жапаров аларча мамлекеттик резиденциясында кабыл алды. Андан кийин Садыр Жапаров менен Касым-Жомарт Токаев өздөрүнүн расмий делегацияларын тааныштырышты. Ардак кароолдун аскерлери мамлекет башчыларынын алдынан салтанаттуу марш менен өтүштү. Эстеликке сүрөткө түшкөн соң мамлекет башчылары чакан чөйрөдөгү сүйлөшүүгө багыт алышты. Кыргыз-казак президенттеринин Бишкектеги жолугушуусу эки өлкөнүн дипломатиялык мамилелеринин орногондугунун 30 жылдыгына туш келди. Бул убакыт аралыгында мамлекеттер ортосунда достук ымалалары чыңдалып, саясий диалог, мамлекеттер жана парламенттер аралык байланыштар түзүлдү. Эми өлкөлөрдүн биргелешкен өз ара алакасы мындан ары да өнүгүүгө багыт алды. Казакстан Республикасы менен кызматташууну бекемдөө жеке өзүмдүн ыйык милдетим деп эсептеймин. Бүгүнкү күндө биздин өлкөлөрдүн ортосунда эч кандай аймактык талаштар жана саясий карама каршылыктар жок. Өз ара түшүнүүгө жана колдоого негизделген ар тараптуу кызматташуубуз күндөн күнгө тереңдеп жатат десек жаңылышпайбыз. Албетте түрдүү тармактарда ар кыл маселелер чыгып, аларды ар кандай деңгээлде талкуулап, биргелешип чечип жатабыз. Бул биздин бир туугандык парзыбыз, кошуналык милдетибиз. Бүгүнкү биздин жолугушуубуз эки тараптуу мамилелерибиздин абалын жыйынтыктоо үчүн гана эмес, кызматташуунун мындан аркы жолун жана келечегин аныктоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзөт деп ишеним артам. Бизди ыстык ыкыласпен каршы алгандарыңыз үчүн ризачылыгымды билдирем. Мен сиздин чакырууңузду зор ризачылыкпен кабылдадым. Бул сапардын мәни ерекше. Осы маңызды сапар елдеріміздің арасындағы ынтымақтастықтың дамуына, одан әрі дамуына зор серпін беретіні сөзсіз. Соның арқасында стратегиялық серіктестігіміз де нығая түспек. Қырғызстан біз үшін Құдай қосқан көршіміз,
ең жақын одақтасымыз. Шын мәнінде біз ауылдарымыз аралас, қойларымыз, малдарымыз қоралас жатқан бауырлас халықтарымыз. Сондықтан біз қашанда бір-бірімізге тілектеспіз. Шын мәнінде елдеріміз өте жақын. Қырғыз халқы, Қазақстан халқы үшін ең жақын ел деп күмәнсіз айтуға болады. Бұл көне заманнан келе жатқан игі дәстүр. Тіліміз бір, діліміз бір, көзқарасымыз бір, болмысымыз өте ұқсас. Чакан курамдагы сүйлөшүүдөн кийин эки мамлекеттин делегациялары кеңири курамда кездешүүнү өткөрүштү. Биргелешкен күч аракеттер менен Кыргызстан жана Казакстан эки тараптуу мамилелерди мындан арыда жогорулатууну камсыздай тургандыгы боюнча так түшүнүү бар. Бул тууралуу Садыр Жапаров кеңейтилген форматтагы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө белгиледи. Ошондой эле кыргыз-казак кызматташтыгын дагы да кеңейтүүгө жана бекемдөөгө, эл аралык аренада колдоо көрсөтүүгө, заманбап чакырыктарга жана коркунучтарга каршы турууга ниеттенип жатышканын өлкө башчысы айтты. Биздин элдерибиздин ортосундагы бекем достук жана бир туугандык байланыштар биздин көптөгөн акын жазуучуларыбыздын чыгармаларында баяндалган. Кыргызстандын жана Казакстандын көрүнүктүү эл жазуучусу Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун кыргыз-казак бир куштун эки канатындай эл деген жакшы сөзү бар. Казактын көрүнүктүү акыны жана жазуучусу Мухтар Шаханов да ушундайча айткан. Қазақтың жүрегін тыңшасаң қырғыз деп соғот, қырғыздың жүрегін тыңшасаң қазақ деп соғот. Бұл дүйнөдө қазаққа қырғыздан, қырғызға қазақтан жақын ел жоқ, екі ел ботонун екі көзүндөй ел деген. Екі ер біріксе, бір асудан асады. Екі ел біріксе, мың асудан асады дейді. Біз бабаларымыздың осы өсиетін берік ұстанамыз. Өзара ықпалдастықты одан әрі дамыта береміз. Бұл міндет екі елдің де мүддесіне сай келеді. Жаңа ғана біз екі елдің арасындағы ең өзекті мәселелер жөнінде пікір алмастық. Келіссөздер өте мазмұнды болды. Мен ризамын. Кыргыз-казак алакалары стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине чыга алды. Мындан арыда кызматташтык тынымсыз алдыга жыла берет дешет президенттер. Жалпы жонунан Кыргызстан менен Казакстан 30 жылдан бери 180дей ар түрдүү келишимдерге кол коюшкан. Саясий байланыштарга улай эле соода экономикалык алакалар да артууда. Садыр Жапаровдун былтыр 2-3 мартта Нур-Султанга жасаган мамлекеттик сапар учурунда президенттер соода жүгүртүүнүн көлөмүн 2 миллиардка жеткирүү боюнча макулдашышкан. Бул багытта азыртадан эле жылыштар бар. Өткөн жылдын боюнча өзара сооданын көлөмү 35%га өсүп, 1 миллиард АКШ долларынан ашты. 2022 жылдын январь-март айларында Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы соода жүгүртүүсү 247 миллион долларга жетти. Бул 2021 жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 22%га өскөн. Мындай экспорт жана импорттагы көбөйгөнү байкалууда. Там в середине баклажан и впереди абрикосы. Кыргыз-казак чегарасында логистикалык борбордун курулушуна капсула салуу жолугушуунун маанилүү окуясы болду. Президенттер Аземди видео тасма аркылуу көрүштү. Биргелешкен Кыргыз-казак индустриалдык соода логистикалык комплексинин курулушу Кыргызстандын Ак Тилек, ал эми Казакстандын Кара Суу автожол өткөрмө пункттарынын аймагында башталат. Президент Касым-Жомарт Токаевдин расмий сапарынын алкагында 14 документке кол коюлду. Алар мамлекет аралык кызматташтыкты, аймактык деңгээлдеги өзара аракеттенүүнү бекемдөөгө багытталган. Чегара аймактарындагы табигый өрттөрдү алдын алуу жана аларды өчүрүү боюнча келишим. Авиациялык издөө куткаруу жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашууга жетишишсе, билим берүү тармагындагы кызматташуу боюнча документке өзгөртүүлөр киргизилди. Экономика жана коммерция министрлиги менен Казакстандын соода жана интеграция министрлигинин ортосунда өнөр жай логистикалык борбордун инфраструктурасын инвестициялоо боюнча меморандумга кол коюлду. Муну менен катар Талас, Ош, Ысык көл, Баткен, Жалал Абад жана Чүй облустары менен Жамбыл, Түркестан, Алматы, Актөбө, Атырау облустарынын ортосунда кызматташуу жөнүндө меморандумдар да бар. Ошондой эле Садыр Жапаров жана Касым-Жомарт Токаев биргелешкен билдирүүгө кол коюшту.
Андан ары мамлекет башчылары жалпыга маалымдоо каражаттарына биргелешкен билдирүү жасашты. Президент Садыр Жапаровдун айтымында биринчи аймактар аралык форумду сапаттуу жана мазмундуу даярдап өткөрүү, Кыргызстан-Казакстан ишкерлер кеңешинин ишин жандандыруу, чек аралар аркылуу жүктөрдү алып өтүү механизмдерин андан ары өркүндөтүү жана башка маселелер боюнча милдеттер коюлду. Товарларды жана жүктөрдү Казакстан аркылуу өткөрүү маселеси боюнча чек арадагы тыгындарды болтурбоо жана бул маселе боюнча мурда жетишилген макулдашууларды аткаруу үчүн бардык күч аракетибизди жумшоо келишимине келдик. COVID-19 коронавирустук илдетинин жайылышы менен байланышкан дүйнөдө уланып жаткан санитардык эпидемиологиялык кырдаалдын айланасында биз эки өлкөнүн ортосундагы толук кандуу жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуу, анын ичинде жарандардын жүрүш үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында аба, темир жол жана унаа байланыштарды ишке ашыруу боюнча чараларды көрүү маселелерин кеңири талкууладык. 2022-2023 окуу жылына Казакстандын жогорку окуу жайларына окууну каалаган Кыргызстандын жарандары тандалып алынды. Тизмеге казак тарап бөлгөн 50 орундук квота боюнча өтүштү. Ошондой эле Бишкекте Аль-Фараби атындагы Казак улуттук окуу жайынын филиалынын ачылышы эки өлкө үчүн керектүү кадрларды даярдоо очогуна айланары айтылды. Келечектүү багыттар катары жеңил жана тамак аш өнөр жайы, тоо кендерин казуу, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, чакан жана орто гестерди куруу долбоорлор боюнча биргелешкен ишканаларды түзүү аркылуу кызматташууну өнүктүрүү зарылдыгы да белгиленди. Эми аркыл багытты көздөгөн документтер мындан арада кыргыз-казак кызматташтыгын жакшыртууга өбөлгө болушаарын атка минерлер белгилешет. Азыркы күндө эки тараптуу келишимдин алкагында эки тараптуу ишканалар түзүлөт. Ал ишканалар ошол Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды Казакстан тарапка үзгүлтүксүз жана тоскоолдуксуз жүгүрүп турганына чоң кандайдыр бир түрткү берет деген ойдобуз. Эки мамлекеттин ортосунда чек аранын эки жагында кай жерде болбосун токойлор арасында өрт коопсуздугу пайда болсо, өрт чыга турган болсо, ошол жерге эки мамлекеттин тең токойчулары жана өрткө каршы кызматтары чогулуп алып иш алып барышат. Жана андан чыккан көйгөйлөрдү биргелешип чече турган жагдайды макулдашуу документи болду. Бул эч тоскоолдуксуз мамлекеттин кызматкерлери, ошол токой чарба кызматкерлери жана өрткө каршы кызматтын кызматкерлери барып иш алып барышат деген билгизет. Бул биринчи документ. Экинчи документ Казакстан айыл чарба министрлиги менен Кыргызстан айыл чарба министрлиги айыл чарба жаатында айыл чарба өндүрүшүндөгү иштерди биргелешип алып баруу боюнча макулдашууга кол коюштук. Бул кол койгон документтин жыйынтыгында биз буга чейин алып келаткан жумуштарды мындан дагы кеңейтип, илгерилетип, башка деңгээлге, жогорку деңгээлге чыгарып иш алып барууга мүмкүнчүлүк берет. Жапаров менен Токаевдин жолугушуусунда кол коюлган келишимдердин аткарылышына эки мамлекеттин өкмөттөрү жоопту. Ошондой эле документте белгиленген ар бир пункттардын аткарылышына президенттер да көз салып турушарын айтышты. Мээрим Дүйшүналиева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида. Форумдун экинчи күнү бейформал аянтчада бизнес коомчулугу жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издөө. Кризистик кырдаалда экономикалык тоскоолдуктарды жеңүү, соода жана өнөр жай палаталарынын өз аракеттенүүсү боюнча кайрадан жолугушуу болуп өттү. Бул Андрей Беленинов, Евразия элдеринин ассамблеясынын башкы катчысы. Маанайы жок отурганынын себеби Кыргызстандан кеткиси келбей турат. Аны расмий эмес жолугушуудагы кыргыз даамдары гана эмес, андан ашып өлкөдөгү жагымдуу инвестициялык климат кызыктырат. Беленинов форум бул климатты дагы да жакшыртып, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайда кылганын айтып, Кыргызстанга каржылык колдоо сунушун билдирди. На Кыргызстан можно делать ставку, можно смотреть на экономику Кыргызстана как на перспективную экономику, как перспективу инвестиций. Кыргызстандын экономикасын перспективдүү, келечектүү экономика катары көрүүгө болот. Бул жерге келген инвестициялардын келечеги да жакшы болот. Көз коркок, кол баатыр дегендей кепилдик системасы дагы да бекемделсе, ошол эле кепилдик институтун түзүү менен финансылык инструменттерди чыңдоого болот. Мен Евразиялык өнүктүрүү банктын Кыргызстанга болгон каржылоосун 10 миллиарддан 20 миллиард долларга чейин чыгарыш керек деген сунушумду бердим. Кыргызстандын келечеги кең. Бул потенциалды толук кыргыз ишкерлери пайдалана албай
албай жатат. Финансовых инструментов, которые есть в распоряжении Евразийской экономической комиссии и нашего экономического союза. Белениновдин кыргыз бизнес өкүлдөрү ишкерлери финансы сектору потенциалды толук пайдалана албай жатат деген пикирине Кыргызстандын банктар союзунун президенти Анвар Абдраев кошулбайт. Себеби кыргыз ишкерлери менен миллиардтар менен иштеген Орусиянын ишкерлерин салыштырып болбойт. Тескерисинче бул форум жоктон бар кылган кыргыз бизнес өкүлдөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн жүзөгө ашырууга шарт түзүп, сунуштары колдоо тапты. Биздин 5 өлкөнүн ордун ичиндеги расчеттер кайсы валюта менен расчет. Көп жылдан бери мен да ушу сунуш менен чыгып жүрчү элем да өзүбүздүн улуттук валюта менен расчеттер жазсак жакшы болот эле, же бир единый валютага келсек болот эле, ушу биз чечимге келсек болот эле. Эми азыркы окуяларды көрүп атабыз. Бул кичине түртүм болуп калды. Ошондуктан мына уже процесс жүрө баштады. Улуттук валюталар менен биз расчетторду баштадык. Россия менен баштадык. Менин оюмча башка дагы 4 өлкө кирет да 3 өлкө. Беларусь, Казакстан, Армения ал маселе да чечилет. ЕЭПке мүчө мамлекеттердин өкүлдөрүнүн расмий эмес жолугушуусу форумдагы жолугушуудан кыйла айырмаланды. Формалдуу эмес жагдайда улуттуу темалар, бизнес коомчулугу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издөө, кризис учурундагы экономикалык тоскоолдуктарды жеңүү, соода жана өнөр жай палаталарынын өз ара аракеттенүүсү. Форумдун 6-сессиясында кол коюлган 7 документти ишке ашыруу жолдору жакындан тааныштырылды. Биз мисалы 6-сессияда сиз айткан тиякта 7-ге жакын келишимдерге колдорду койдук. Анын ичинде 70 миллионго инвестиция, бул технопарк, базальт боюнча кайра иштетүү. Андан тышкары мындай Орусия менен жол картасын, ишкерлердин жол картасына мындай колдорду койдук Шохин мырза менен. Ошол эле убакта международный конгресс менен дагы эл аралык конгресс менен кол коюшуп, бул 26 мамлекет менен кол коюштук деген мындай мисалы десе болот да. Акыркы түзүлгөн кырдаалга байланыштуу Орусиядан батыш компанияларынын чыгып кетишинен улам кыргызстандык ишкерлер үчүн дагы жаңы экспортко мүмкүнчүлүк ачылды. Бул уюмга мүчө өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүүнү күчөтүү менен ата мекендеги бизнес чөйрөсүн колдоону тездетүүгө түрткү бергенин Аскар Салымбеков айтты. Ошол жерден баягы эксперттерди, окумуштууларды, экономисттердин, финансисттердин баягы пикирлерин уктук да. Ошол биздин Бишкектин форум площадкасы ошол жагынан көп бир түшүнбөгөн суроолорго биздин бизнесмендер, жетекчилер көп нерселерди өзүнө жакшы кабыл алышты деп ойлойм. Айрыкча биздин бизнесмендерге да жакшы бир мындай мектеп болду десем дагы жаңылышпаймын. Биздин жанагы уюштуруучулар дагы ошо кыска мөөнөттө ушундай форумду өткөргөнүнө мен дагы чоң баа берет элем. Дүйнөнүн учурдагы чакырыктарынан жана аларды жеңүү жолдорун талкуулаган катышуучулар Кыргызстандын Евразиялык экономикалык форумду өткөрүүгө даярдыгынын жогорку деңгээлин белгилешип, айрымдары Кыргызстанды ЕЭПке мүчө өлкөлөр ичиндеги экономикалык келечеги чоң өлкө катары жыл сайын Бишкекте бул сындуу форумду өткөрүп туруу тилектерин билдиришти. Саммиттин алкагында Евразиялык экономикалык кеңешинин агро өнөр жайынын мыкты продукцияларынын көргөзмөлөрү уюштурулду. Атамекендик жана биримдикке мүчө мамлекеттерден тышкаркы, алыскы жана жакынкы өлкөлөрдөн келген 60тан ашык компаниялар өз продукцияларын тартуулашты. Евразиялык экономикалык форумдун алкагында уюшулган көргөзмөгө 60 компания келген. Алардын бардыгы ЕЭПтин агро өнөр жай продукцияларынын мыкты экспозициялары болуп саналат. Бул жерде айыл чарба техникаларынан тартып продукцияларына чейин бар. Ири иш-чаранын алкагында уюштурулган көргөзмөгө келген компаниялардын арасында кымызды бренд кылып, экспортко чыгарууну каалаган аймактардан келген ата мекендик ишкерлер дагы бар. Жерден биз атайын приборлор менен техника менен кабыл алып, текшерип, таза кымыз экен, порошок эмес экен. Ошол кымыздарды гана бул жерден биз кымыз центр ачып, логистика менен биринчи Кыргызстанда ошо өзүбүздүн шаар тургундарына, кардарларга жеткирип, көрерлик служба аркылуу. Андан тышкары бул жерге келип калган себеби бирден бир себеби ошо ЕЭП алкагындагы өлкөлөргө дагы экспортко чыгуу максатыбызда. Бүгүн ушу бияктан Белоруссиядан дагы бир Орусиядан келген экен. Чоң-чоң бияктагы фирмалар турат. Ошолор да келип, таң калып ичип,
мурда да союз учурунда кымыз өндүрүлгөндөн кээ бирлери билет экен, алып ичип тамшанып атышат. Акыркы 4 жылдан бери жайгышы кымыз, бесап кымыз кылып атабыз. Биздин максат ошо элдерге таза кымыз жайылтууда. Анан азыркы учурда Минсельхоз жактан да колдоо болуп, кымыз логистикасын түзүү алдында турабыз. Көргөзмө жарманкеге ата мекендик компаниялар гана эмес, ЕЭПке мүчө өлкөлөрдүн ири ишканалары да келишкен. Алардын бири Армениянын заводунан чыккан жемиш ширесин, компот жана кыямдардын түрүн көргөзмөгө коюшту. Выставка очень интересная, очень много чего узнали. Көргөзмө жарманке абдан кызыктуу өттү. Ар кандай компаниялар менен таанышып, тажрыйбалар менен бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Биз өзүбүздүн продукцияны башка өлкөлөргө жайылтуу үчүн келгенбиз. Максатыбызга жеттик десем болот. Себеби бул аянтчанын жардамы менен кызматташуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзө алдык. Көргөзмөдөн ЕЭПке мүчө мамлекеттердин гана эмес, башка өлкөлөрдөн келген катышуучуларды дагы байкай алдык. Алардын бири Германиядан келген трактор жана комбайн чыгарган компания. Алардын заводдору Казакстан, Россия жана Белоруссияда бар. Компаниянын өкүлү Кыргызстанда дагы ачууну максат кылууда. Айыл чарба техникасы бул биздин дыйкандарга аябай жакшы стимул берет деп айтып кете алам. Анткени биринчиден пошлинасыз, экинчиден бул налог төлөмдөрү жок. Айыл чарба техникасы келип, өзүнүн кубаттуулугу, күчтүүлүгү менен биздин айыл чарба техника, айыл чарба тармагын алдыга жылдырат деп айта алам. Бүгүнкү иш-чара абдан жакшы нукта өтүп чыгат. Анткени көрүп тургандай артыбызда ушу техникабыз фермерлерге жана башка кардарларга журнал бетинен эмес, өзлөрү келип маңдайынан көрүп техниканы менен таанышса болот да. Крупнейшим производителем фруктов и овощей дает возможность. Агроөнөр товарларынын көргөзмөсүнө катышып жаткандардын катарын Супаранын даам азыктары да толуктады. Алар сунуштаган продукция аз убакытта таркап, чет элдик катышуучу жана коноктордун өзгөчө көңүлүн бурду. Биз бүгүн өзүбүздүн тамак аштарыбызды, Кыргыздын улуттук баалуулуктарын сактап келген өзүбүздүн натуралдуу тамак аштарыбызды алып келдик, нокур азыктарды. Жана ошондой эле бизге тамактардан ооз тийип, чет элдик келген инвестор деп айтабы конокторубуз баардыгы жактырышып, өздөрүнүн сунуштарын айтып, кызматташуу боюнча дагы пикирлерин билдиришти. Жана ошондой эле биздин шоколаддарыбызды, Супара таркан шоколаддарын, борсокторубузду белек катары чет мамлекетке алып кетишти. Айыл чарба продукциялары жана техникалардан тышкары ЕЭПке мүчө өлкөлөрдүн текстиль өндүрүшү дагы көргөзмөдөн орун алды. Ал гана эмес, уюмга мүчө мамлекеттердин банк секторлору дагы келип, жарманкеге катышкан башка өлкөлөр менен эки тараптуу гана эмес, көп тараптуу кызматташууга дилгерлигин билдиришти. Ушуну менен пирамида жумалыгы соңуна келип жетти. Эмки берүүгө чейин саламатта калыңыз. Биздин бул жана башка чыгарылыштарды пирамида чекит KG жана биздин башка расмий баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот.